Жаза өтүп аткандардын бири Чекит Медиа редакциясына абактагы абал тууралуу төмөндөгүлөрдү баяндап берди. 2025-жылдын 7-апрелинде номер 27 түзөтүү мекемесинде жүрөктү шүткөн окуя болду. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын көзөмөлүндө келген, ошондой эле мекеменин кызматкерлери тарабынан соттолгон жарандарга карата үрөө учурган зомбулук болду. Кызматкерлер бир катар соттолгон жарандарды администрациялык бөлүмгө алып кетишип, аеосуз уур тепкиге алышты. Уур тепкиден кыйноо көргөндөрдүн кыйкырыгы 100 метр чамасындагы аралыктан тынбай угулуп турду. Ал сабоодон алган жаракатынан улам Тилек уулу Адилет бир жумадан кийин каза тапса, калган 20дан ашуун жарандын жаракаты көпкө чейин айыкпай жүрдү. Азыркыга чейин ал жаракаттардан толук айыга электер бар. Ошол күндөн бери карай андай катаал кыйноо көргөн жарандар жүздөп саналат. Кандайдыр бир мыйзам бузуу же режимге каршы иш болсо, ыкчам бөлүмдө мыйзам чегинде териштирүү иштерге жүргүзүлүшү керек эле. Бирок иштин чындыгы таптакыр башкача. Жүйөсүз себептер менен эч негизсиз 2 күндөн биринде кылдан кыйкым издеп таап, улам бир жаранды сүйрөп кетип, ордунан тура албай калганча сабап, уур токмок алуу көнүмүш адатка айланган. Айрыкча номер 1 түзөтүү мекемесинен которулуп келген жарандардын бардыгы келген эле күнү ошондой эле аеосуз уур тепкиге туш болушкан. Эч себепсиз, эч мыйзамсыз. Бул айтканымды номер 27 мекемеде мөөнөтүн өтөп жаткан ар бир жаран тастыктап берет. Тилекке каршы бул тууралуу арызды угула турган жарандарга кызматкерлер тарабынан өзгөчө катаал мамиле көрсөтүлүп, арыздана тургандарды өлтүрүп коебуз деп коркутуп, иштен ачыкка чыгып кетишине зордук менен жол бербей келе жатышат. Ушундай опузалоодон улам бир нече жаран өз өмүрүн кыюуга аракет кылды. Чын-чынына келгенде андай катаал мамиленин жан чыдагысы оордугу жарандарды ошондой кадамга түртүүдө. Ал эми ошол эле маалда жарандарга мамлекет тарабынан камсыздандырылуучу оокат кечи берилбейт. Элементардык сакал мурут алуучу устара берилик. Ошого карабастан чач сакалы өскөн деген шылтоо менен күнүгө бир нече жаранды алып кетип сабап, бир нече күнгө жумушка салышат. Сен мага жаман карап койдуң, сен мага орой сүйлөп койдуң. Керек болсо катуураак күлүп койгондорго жаза колдонгон кызматкерлер бар. Өздөрүнө керектүү маалыматты алыш үчүн кээ бир жарандардын денесине темирди ысытып баскан учурлар кездешет. Мындай шачапкан айбандыктын арты кандай кейиштүү нерсе менен аяктайт билбейм. Ал жарандардын ден соолугуна ким жооп берет? Келечек турмушу кандай болот? Табышмак. Эскертип айта кетчү жагдай, мындай башаламандык менен ырайымсыз опузанын күн санап өсүшүнө дээрлик баардык кызматкерлердин тиешеси бар. Сиздерди бул маалыматтарды тез арада элге кабарлап, укук коргоо органдарынын ыкчам чара көрүшүнө көмөктөшөт деп терең ишенем. Мындан тышкары 17 февралда журналист Лейла Саралаева дагы абактагы жаза өтүп аткандардын кат алганын айтып чыккан. Facebook баракчасында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жаза өтөө системасы өлкөдөгү эң жабык система экенин белгилеген. Журналист бул тармак иликтенеби деп суроо салган. 2024-жылдын 18 декабрында бул системаны Камчыбек Ташиевдин мурдагы жан сакчысы Чыңгыз Кожошев жетектеп калган. Декабрдын соңунда тергөө изоляторундагылар менен абактагылар Альфа Атайын күчтөрүнүн жоокерлери тарабынан ырайымсыздык менен сабалоо атканын маалымдап башташты. Бул уур токмоктон улам 2025-жылдын 12 январында номер 19 түзөтүү колониясында Мирлан жана Ислам аттуу 2 адам көз жумган. Бул тууралуу абактагылардын бири мындай деп жазды. 2025-жылы абактын кызматкерлери Альфа Атайын багыттагы бөлүктүн кызматкерлеринин катышуусу менен бир нече жолу жаза өтөгөндөрдү уур токмокко алды. Бул иш-аракеттер жазалангандарды коркутуп үркүтүү үчүн жасалды. Жыл бою баш мыйзам тарабынан кепилденген бардык укуктар бузулуп, көз жазында калды. Жаза өтүп аткандарды жерге жаткырып, таяк менен таманына жана башка жерлерине ургулашты. Жыйынтыгында көбүнүн колу, буту, кабыргасы сынган. Алар эсин жоготсо эсине келтире аларын Элиз аттуу медициналык бөлүмдүн кызматкери айтты. Ал эми Эрлан аттуу бөлүм жетекчиси уур токмокко өзү катышты. Ар бир сабоодон кийин ыкчам бөлүмдүн башчысы абактагылардан ички тартипти бузганбыз, колониянын жетекчилигине эч кандай дооматыбыз жок деп тил катты алчу. Абактагылардын туугандары жыл бою түрдүү инстанцияларга кат жазып атышты. Бирок кызматкерлер аларга баңгизат таштап коебуз деп коркутуп, жаза өтөгөндөрдү көрсөтмө берүүдөн баш тартууга мажбурлашты. Алардын кийим кечесин, чешиптерин, чайниктерин, сынагысын алып коюшчу, бардык жан келген жеке буюмдарын тартып алышчу. Жолугушуу бөлмөлөрүндөгү абактагылардын жакындары сатып келген буздаткычтар, жегилдеткичтер, матрастар жана шешиптерде болгон. Мунун баарын кызматкерлер үйлөрүнө ташып кетти деп айтылат катта. Бул катты мага жаза өтөгөндөрдүн бирин жубай жазды. Абактагылар өз жанын кыюуну көздөбөгөнүн, бирок уур токмоктун натыйжасында аман каларына эч кандай кепилдик жок экенин, жакындары менен көрүшкөн учурда кат аркылуу бергенге чейин жеткен. Коомчулук УКМКдагы реформа менен бирге жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында да өзгөрүүлөр болорун, бардык мыйзам бузуулар аныкталып, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазаланарын күтүүдө.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы чекит медиага комментарий берип, абактагы кыйноолор жана уруп сабоолор тууралуу маалыматты төгүндөдү. Ссылкасын салып коебузбу же Лейла Саралаева деген эжекеби? Журналист. Бирок негизи буга чейин деле айтылып келген да, ошо Чыңгыз Кожошев келгенден бери ортокмокко кабыл атышат. Абактагылар депчи өзүнө чөптү. Кандай? Ортокмок эч ким албай эле дейм. Мы неоднократно даже до этого, когда появлялись информация, берчүбүз да курдуңдучу. Эске салсак, буга чейин жаза өтөгөндөр арасында темирдей тартип орногону, бул үчүн бир нече иш-чаралар өткөрүлгөнү расмий кабарланган. Тартипти келтирүү мына жаза аткаруу кызматынын ичиндеги түрмөлөрдө болуш керек. Биз муну да тартипке келтиребиз. Түрмөлөрдө ошол жаза аткарып жаткан адамдардын арасында тартип болуш керек. Эч кандай жанагы мурда белгилегендей кылмыштуулуктун идеологиясын колдогон, смотрящий, вор, положенец ошондой дегендер болбош керек эч жерде. 2024-жылдын 18 декабрында Чыңгыз Кожошев юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы болуп дайындалган. Ага чейин ушул эле кызматтын номер 25 мекемесинин башчысынын убактылуу милдетин аткаруучусу башчысы болгон. Номер 3 мекемесинин өзгөчө аймагынын ыкчам иштери боюнча кызматкери болгон. 2025 жылдын июль айында президент Садыр Жапаров Чыңгыз Кожошевке өз милдетин так аткарбаганы үчүн деген жүйө менен сөгүш жарыялаган. Маалыматта укук тартибин камсыз кылууга тийиштүү көзөмөл жүргүзүлбөгөнү жана өздүк курамдын арасында уставка жатпаган өз ара мамилелердин алдын алуу боюнча натыйжалуу чаралар көрүлбөгөндүктөн аскер кызматкерлеринин арасында өз жанын кыюу фактылары сыяктуу оор кесепеттерге алып келгендиги себеп болгон айтылган. Абактагылардын абалы тууралуу кандай маалыматыңыз бар? Видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чек Медиа жана мен Асель Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.